Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, мекендештер, мекенчилдер, кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Иштериңиздер жакшыбы? Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, жана айтып кеткендей эле бүгүн бир аз узагыраак эфир болот дедим эле. Ар дайым айтып жүргөндөй, көпчүлүк бир саясатчылар, өзүн саясатчы эсептеген адамдар кечеги сүйлөгөн сөзүн бүгүн унутуп, тескери тийгенин көрүп, күйбөгөн жерин күйүп, өрттөнбөгөн жерин өрттөнөт. Мен 6 президент келди. 6 президенттің мен менен күрөшүүнүн айлана тегерегинде дейт. Бардыгына карамандай каршы чыктым. Мен ушундай мыктымын деп өзүн мактоо менен гана алек. Мен деген сөз бир гана Кудайга гана таандык жана Аллах Таалага гана жагат. Аллах Таала гана мен деп айтса болот. Бирок кул мен деп айтканга, текеберлик кылганга бул туура эмес. Ошон үчүн урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, биздин 30 жылдык саясатта троллдор компаниясын иштетип келип атат. Жерлерибизди сатып келип атат. Только мен деп эле жашап келаткан бир канча аттуу баштуу, өздөрүн акылдуу сезип алган адамдар бар. Ошолордун айланан тегерегинде силерге факты менен, далил менен баарын тастыктап далилдеп берүүгө аракет кылам. Адахан Кемсанбаевич канчалык деңгээлде чындыгында акылдуу же сабатсыз же көдөнү көң экенин, канчалык деңгээлде бул адам чынчыл экенин силерге айтып берүүнү жана видео материалдар менен далилдеп берүүнү туура көрдүм. Ошого урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, силерден суранам, өтүнөм, ушул эфирди бөлүшүп, өз оюңарды жазып, комментарий калтырып койсоңуздар болот. Эфирди бөлүшүп коюңуздар. Мисалы эле урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, Адахан Кемсанбаевич будан 1-2 күн мурун мындай деп айтты. Тажиктердин аскерлери, чегара кызматкерлери ушунда кайтарып алып, кыргыз кыз келиндерин баарын жалаңаштап чечиндирип алып, бит көрбөгөн коруктарды көрсөтүп аткан жери ошол. Азыр келип алып баатырдык кылыштын кажети жок. Биз ошол маселени чечкенбиз, ошол маселе ушундай чечилгенди боюнча сыймыктанабыз. Буюрт тажиктердин аскерлери. Эми бул жерде сыймыктанабыз деп атат. Биз чечкенибиз үчүн ушундай бир эме кылдык деп атат да. Жанагы бул Адахан Кемсанбаевич ошол 4 көчө боюнча чечиндирип өткөрчү, кыздарды ушундай эмеге чейин алып барчы, мен бар ошон үчүн чечтим деди. Кандай нерсеге алып барган күндө дагы Адахан Кемсанбаевичтин ал жерге барганга, ал жерде келишимге кол койгонго укугу жок. Экинчи маселе, Баткен эли Адахан Кемсанбаевичке жооп берсе, аларды бунун командасы Бишкекте жашаган эле Баткен элдерин чыгарып алып сүйлөп атат. Аны бул жака келип жашагыла, бул жерде биз менен жашоо өткөргүлө, кеткениңерге 20 жыл болду, силердин сүйлөгөнгөргө укуңар жок деп 4 көчөлүктөр чыгып атат. Аялдарды, келиндерди чечиндирди дегени бул жалган. Бул өзүнүн эле өзүнүн немеси боюнча ошентип сүйлөгөндөрү нече жылдан бери андайча болгон эмес. Машинаны мындай. Эми Баткен эли бул жерден тастыктап атат, мындай нерсе болгон эмес, бунун баары калыптап атат. Баткен эли кече дагы Адахан Мадумаровдун жоопкерчиликти, Адахан Мадумаров кыргыз элине кыянатчылык кылган үчүн камалышын талап кылып аткан Баткен элинин кайрылуусун көрүп алгыла, экинчи кайрылуу. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу Садыр Кожоевич, урматтуу күч органдары Кыргызстандын. Биз кечегидеги Мадумаровдун ушул 275 метр кыргыздын жерин арендага өзүбүзгө кайра алганын чыккынчылык деп баалап, бардык кыргыз эл ошол жерде жергиликтүүлөр муну чыккынчылык деп баалайбыз. Ушул кылган үчүн жоопко тартылуусун талап кылабыз. Жоопко тартыңыз. Мыйзам чегиде жоопко тартылсын.
Мына мисалы бул жерде айтып атат. Бирок мен силерге бир нерсени айтайын. Адахан Кемсанбаевич ушундай бир өзүн бир эметип атат. Туруктуу саясатчы, баарына каршы чыгып келген, эч бир кыйшайбаган адаммын деп атат. Бирок Адахан Кемсанбаевичтин Атамбаевдин убагында башын аласына тыгып алганын көрүп алгыла. Факты. Азыркы учурда президент Алмазбек Атамбаев менен мамилеңиз кандай өзү азыркы учурда? Мамилем канча саясий ишмерлер менен кандай болгон болсо дал ошондой. Туура жумуштар аткарылып аткан болсо, ким экендигине карабастан колдоо көрсөтөбүз. Туура эмес бир аракеттер болуп кеткен болсо, ким экендигине карабастан өзүбүздүн каршы пикирибизди. Мынакей айт, ушул жерден Мадумаров бир канча жыл мурун Улан Эгизбаев биздин жакшы бир журналист балабыз бар, Летликка каршы өтүп кетти. Арты кайырлуу болсун, ошого айтып атат. Ким жакшы иш кылып атса, ага биз колдоо көргөзөбүз дейт. Ким жаман иш кылып аткан болсо, аларды дейт, баардыгын сындайбыз жана айтабыз деп атат. Эми Садыр Нуркожоевич, кечирип койгула. Эми Садыр Нуркожоевич жакшы иш кылып, кумтөрдү алып атса, элдердин гос эмелердин зарплатасын көтөрүп атса, үйдөгү адамдардын жанагы жаш балдардын пособиясын көтөрүп атса, жана башка ушундай бир мамлекеттик көтөрөйүн деп аракет кылып атса, карамандай каршы чыгып, өзүнүн сөзүнө өзү каршы чыгып, Адахан Кемсанбаевич Садыр Жапаровду жамандоо менен, каралоо менен гана алек. Бир тараптуу болуп алганы, бунун принциби жок экени билинип калды. Демек мындай жолугушуп турасыздар, Качан жолугушуу, эгер керек болгон, мажбур болуп калган болсо, керек учур болсо, мамлекеттик иштин кызыкчылыгында жолугушуу болсо жолугушабыз. Анан жеке отуруп алып чай ичүү же болбосо аңгеме куруу деген болбойт. Бир акылдашуу, позицияларды дагы бир жолу аныктап, мына шайлоо болуп аткан мезгилде шайлоого тийиштүү маселелер болгон болсо сөзсүз түрдө жолугабыз. Мамлекетке тийиштүү маселе болсо сөзсүз. Мынакей шайлоого байланыштуу бир иштер болсо, мамлекетке тиешелүү бир иштер болсо биз жолугабыз дейт. Мына Адахан Мадумаров Атамбаевдин убагында Атамбаев Мадумаров менен келишип алган үчүн оозу менен аркасын жабып ун чыкпай отурган. А эмне үчүн ушунчалык катастрофа кылып, ушундай бир иштер жасап, коррупциялык иштер жасап, шопурлар, жансакчылар байып кеткен кезде ачуучундукты айткан эмес. Же азыркы убакта Садыр Жапаровдун убагында бир жансакчы башкарып атабы? Же азыркы убакта бир шопур башкарып атабы? Кайсы бир жансакчынын кайсы бир адам байып кеткенин көрдү. Атамбаевчалык ката кылдыбы? 2017-жылы бул эмени Дача сууга самолет кулаган кезде моногул акчач, куучач сагызган эмне үчүн ачуучундукты айтып койгон эмес. Ошол убакта биздин 40 адам кырылган кезде ачуучундук айтып чыккан эмес. Баткен окуясы болгон кезде Баткен окуясына ушунун түздөн-түз күнөөсү бар. Ушул кол койбогондо головнойго эч ким келбек эмес. Ошол жерде ызычуу, бирдеке талашып ызычуу чыкмак эмес. Ошол жерге канча миңдеген жашоочу жашап калган үчүн азыркы убакта ушундай ызычуу чыр чатактардын баардыгы акыркы 10 жылда келип атат. Текебаев бүгүн айтып бир, урматтуу кыргыз элим. Бул Мадумаровдун ишин кароо бул туура эмес депчи. Өзүңөргө ылайыктуу кылып мыйзам жазгансыңар. Өзүңөргө ылайыктуу кылып баардык нерсени туура кылгансыңар. Эми азыркы убакта Садыр Жапаров менен Ташиев келгенден кийин эл үчүн, жер үчүн иштейбиз деп бүгүн диплому жоктордун баардыгына мына указ берилди. Баары каралып чыксын деди. Кош жарандуулук болсо алар да каралсын деди. Садыр Жапаров келгенден кийин мыйзамдын иштеп баштаганынын жылып баштаганынан бул кабар берет. Анан кийин таза адам келиш керек, мыкты адам келиш керек деп эле анан өзүңөр диплому жасалма адамды алып келип алып парламентке киргизип алсаңар, ага Садыр Жапаров мен же Ташиев күнөөлүүбү? Элди сабатсыз дегенден башка эчтеке билбейт. Айланан Адахан Кемсанбаевич сабаттуу болуп эмнени кылып кыйраттың? Не иш жасадың? Көрүнүктүү бир иш барбы? Жок, 1 грамм иш жок. 1 грамм. Мадумаров менен ошонун тролль компаниясы элге эмне кылды? Элди только сөктү. Уят сөздөрдү айтты, башка эч нерсе кылган жок. Мадумаровдун 200-дүүлүгүн көрүп алгыла азыр.
Демек кеңеш макулдашып турат турбайсыздарбы? Сөзсүз түрдө кеңешебиз дагы, Телефонда интернет барбы? макулдашабыз дагы, кайсы бир маселелер болбосо чогуу талкуулайбыз. Ушул президент Атамбаевдин азыркы мисалы жүргүзүп жаткан бийлигине же кадр саясатына балким же жалпы эле өлкөдөгү саясатына балким тышкы саясатына мындай сын пикириңиз барбы? Кадр саясатын парламентте отурган партиянын жетекчилери жүргүзүп калды. Сен менин партиямда мүчөсүсүң, мен сени тиги жерге сунуштайм. Сиз сын айттыңыз, бирок баягындай мамлекет башчысына эмес, партия лидерлерине тийиштүү экен да. Түздөн түз президентке байланыштуу мындай өзүңүздүн ачык сыныңыз барбы мисалы? Конкреттүү айта аласызбы? Ар бир киши өзүнүн жасаган ишине жооп бериш керек. Сен сурап бердиң, кадр саясатына кандай карайсыз? Кадр саясаты болуп көрбөгөндөй жерге түшүп кетти деп. А кадр саясатын жүргүзгөн бүгүн ким? Партиялык фракциялар. Же калыптыр. Баягындай президентке карата ачуу сын айта алат экен деп күттүм эле чындыгында. Максатым ачуу сын пикири болуу. Жок, эгер сиз нааразымын деп айттыңыз, мисалы кадр саясатына кайра келип эле партиялардын лидерлерине байладыңыз да. Эгерде Атамбаевка каршы оппозиционер десе, 6 жыл бою менден күчтүү оппозиция болгон жок. Менден башка бүтүндөй баардык саясатчылар анын президенттигин тааныган. Мен башынан тааныбайм дедим, ошол бойдон тааныбай, анын 6 жыл өтүп кетти. Мен кезинде Атамбаевди кыргыз эли шайлаган жок, аны Кореянын кара жашыгы шайлаган деп айткам. Мен ошол позициямда, ошол пикиримде 6 жыл бою токтоп турдум. Мурда кадр саясатын шопурлар чечип аткан кезде кадр саясатын парламентке төңкөп койгон Адахан Кемсанбаевич Атамбаевка ачуу чындыкты айта албай сөздү бурмалап кеттиңиз. Бизди эч ким тааныбай атат деп, кайсы мамлекет тааныбай атат десе 2 минутта жетпейт дедиңиз. Өзүңүздү тааныштырып коюңуз. 2008-жылы спикер болгон кезде десе. Сизге 15 мүнөт убакыт беребиз дегенге Адахан Кемсанбаевич, мага 2 минутта жетет. Баарын шурууда айтызам дедиңиз эле. Сиздин сөзүңүздүн баардыгы жалган. Мунафыктык сыпат, алдамчылык сыпат ушундай төгүлүп турат да үстүңүздөчү. Кудай сизде адамды жаратып койгонуна айла жок, астагфирулла дейм да. Ачык сөз да. Алтыдан баштап 2010-га чейин Адахандын үнүн уктуңар беле? Айтып бербейчи? Бөлүшүп койгон. Адахандын үнүн укту дегениңер барбы? Үнүн уккансыңар 3 жерде. Биринчиси, Казак-Кыргыз чегерасы каралып атканда, Масалиев, Исаков, Бектазаров менен жүргөндө биз менен каршы болуп жүргөн Адахан Ак Жол партиясы менен келгенден кийин за берип, Таркыра, Көксай, Токмоктун тушу, Маймак бардыгын казактарга өткөрүп берген. Тарыхый документте аны колу турат. Жогорку кеңештин төрагасы Алмаз Маров деп. Ошо загып турат. А 2 жыл кийин мурдараак Масалиев, Бектазаров менен жүргөндө ал каршы болуп жүрдү. Эмне өзгөрүп кетти? Ким өзгөрүп кетти? Факт. Эмне алды? Экинчиси, дагы тарыхый документте колу бар. Азыр Айбалай экөө кармашып атпайбы? Ал документти мен 10-жылы изилдегем. Баткен. Өкмөттүн мүчөсү катары чегара маселелерин кура. Төрткөчүн айтып атат. Да. Меморандумда Адахандын колу бар. Совбестин секретары. Бирок ал билимдүү адам да. Конституцияны билиш керек да. Совбестин секретарынын чегара маселесине кол койгонго меморандум түшкөн укугу бар беле? Же өкмөт ошого ошондой укук бериптирби? Же жогорку кеңеш ошондой укук бериптирби ага? Мындай урматтуу кыргыз эли, кыргызстандыктар. Ушундай фактылар менен, ушундай нерселер менен жеткирип, сиздерге ачуу чындыкты айтып атам. Адахан Мадумаров азыркы убакытта иш козголуп, аны суракка чакырды. Ал алтындай жерлерибизди, канча жан кетип, канча кан кетип алынган жерлерибизди, биздин бабаларыбыздан калган жерлерди атасынан калгандай болуп бере берип. Мына эми Мадумаровдун чыныгы жүзү. Факты. Жеңип чыккан партия өкмөт башчысын сунуштайт. Кече биз президент менен жолугушуп өттү. Силерге маалымат ретинде айтып коелу. Бүгүн Ак Жол фракциясынын атынан Кыргыз Республикасынын премьер-министрлигинин кызматына талапкерликке
Keçе biz deyт, президент менен жолугуп чечтик дейт. Көпчүлүк коалиция ким болсо дейт. Ашчылык ага баш ийиш керек дейт. Адахан Кемсанбаевич. 2008-жылы айткансыз. Будан 12 жыл мурун, 13 жыл мурун айткансыз. А эмне үчүн азыркы убакта көпчүлүк өтүп келген көпчүлүккө баш ийбей 6% деңгээлиңиз менен 6 мандатыңыз менен мен эле мен деп төш кагып атасыз. Сизде мына 2 жүздүүлүк экениңизди чыныгы жүзүңүз ушул. Карагыла, мен диктофонго кетип кеткем. Кайсы фракция көпчүлүк болгон болсо ошол фракциянын негизинен ошол фракциянын диктовкасы кетет демекчи. Көпчүлүк чечкенден кийин ашчылык ага моюн сунуш керек. Мыйзам боюнча жашаганды үйрөнүшүбүз керек. Түшүнөбүз баарыбыз, психологиябызды билебиз бири-бирибизден. Эч көпчүлүк. Мынакей, сиз да ичиңизди күйдүрбөй, көпчүлүккө баш ийип, азчылык тынч отургула. Биринчи. Экинчиси, ичиңизди күйдүрбөңүз. Сиз ойлооңуз. Сизди камап койсо аркаман толтур адам чыгат деп. Ушуну бир билип коюңуз. Канча адам чыкпасын. Жерлерди сатып жөргөн үчүн калдайган калың эл канча жерди карматып жөргенсиз. Ошолордун баары мага чалып, Мадумаровго каршы чыгабыз. Мадумаровдун троллдоруна каршы чыгабыз деп. Көп интернеттен жалган маалыматтарды таратып, жалган пошталарды ачып, ой, мына бул президент болот, бул мына өтөт деп монто отуруп 6% алдыңарбы? Абайлагыла, баарыңарды абайлогонго чакырам. Калдайган калың эл чыгып, Садыр Жапаровдун кылып аткан ишин баарын билет, тепселеп кеткен кезде өкүнүп каласыңар. Эсиңер барда этегиңер жыйгыла. Кеч болуп кала электе ойлонуп жана ойгонуп алгыла. Уйкусуроо менен Мадумаровдун кармап жөргөн жерлерин айынан суралып атса, кайра барып жалжаңдап аркасынан жүрбөй. Сезебиз ийик бололу. 10 комитет так жол фракциясы бар. Бирден комитетте Кыргызстан коммунисттер партиясы менен социал-демократтар партиясына бирден комитет. Ошондой деп чечилди. Вице-спикер боюнча Чечилип калып ошондой деп. Кандидатуралар азыр регламент боюнча кетип атабыз. Төрага дайындалгандан кийин вице-спикерлер боюнча дагы Ак Жол фракциясынын 3 сунушу бар, 3 сунушун талкуулайбыз. Бөлүшкүлөр. Өзүңүздөрдүн пикириңерди фракциянын алдында коргойлосоң да. Өзүңүздөрдүн көз карашыңызды фракциянын алдында коргойлосоң да. Вице-спикер боюнча сүйлөшпөдүк беле. Мында жашыра турган сөз эмес да. Бул фракцияда чечилген жок бул маселе. Бул саясий кеңеште чечилди. Анан-ки. Полициятта чечилди. Ана. Фракция чечпейби аны. Фракцияга полицияттан ушундай сунуш келди. Полицияттын чечимин фракция аткарууга милдеттүү. Анан-ки. Жөнүндө мыйзамда полиция деген түшүнүк барбы? Жок, мен айтып атпаймын. Фракция бир чечим алардан башта саясий кеңеш менен акылдашты. Саясий кеңештин чечими ушундай болду, фракцияга баш ийиш керек. Тартып ушундай. Эми урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, ушундай мен ачуучундуктарды калдайган калың элге чыгарып көргөзүп койсом, Мадумаровдун тролль компаниясы, Мадумаровдун адамдары мени жаман көрүшөт. Мен кыргыз үчүн, эл үчүн, жер үчүн аракет кылып, биз та өнүгөлү, өсөлү, алдыга жылайлы деп айтып жүргөн адамдардын биримен. Изоляцияда калып. Эми мону окуп койгула. Анан экинчи Адахан Кемсанбаевич, сизге да бир суроо берет элем. Жана сөзүңүздү сүйлөп атып, сиз айттыңыз, биз ушундай акыбалга келип калдык. Бизди кошуна өлкөлөр мамлекет катары кабыл албай атат, изоляцияда калып калдык деп. Ошону так жооп берип койсоңуз, кайсы мамлекеттер бизди мамлекет катары кабыл албай атат? Мындан так 2 мүнөттүн ичинде жооп бере албайм. Кесиптешим. Эгер дагы талап кылсаңыз, мен жеке сизге жооп бергенге даяр. Мындайда бунун Адахан Кемсанбаевичтин тана турган же жашыра турган эмнеси бар? 2 минуттан ичинде жооп бере албайм дейт. Жеке өзүңүзгө жооп берейин дейт. Бул публикага чыгып эл алдында айтып атпайбы? Адахан Кемсанбаевич не деп атат? Жашыруун отуруп алып, бизди эч ким тааныбай атат. Депутаттар, ойгоңула, ойлоңула деп айткан жок. Калдайган калың элдин алдына чыгып алып, тааныбай атат бизди деп атат. Кайсы мамлекет тааныбай атат десе,
баланча мамлекетте айтып коюңго дарамети жетпеди. Ошон үчүн Адахан Кимсанбаевич, сиз саясатчы эмессиз. Сиз тарыхта ушакчысыз. Жер саткыч болуп кала бересиз. Жер саткыч болгонсуз. Эң жерлердин баарын сиз саткансыз. Бакиев атаңыздын айынан ошого кошомат кылып, өмүр бою президент болуп тура тургандай болуп, тытынып иш кылгансыз. Ошонун азабын эми чегип атасыз. Кече Садыр Жапаровду дагы каралап, ар кандай бир нерселерди айтты. Мына ушулардын адамдары мындай нерселерди чыгарып жиберди. Садыр Жапаров мага WhatsApp'тан бир нерсе жөнөттү деп айткым келип атат. Убактым жагдай берет экен. Ушул жакка келип атып, мага WhatsApp'тан Бакыт мырзага тиешелүү досум видео жибериптир. Бакыт мырза мынакей бул жерде айтып атат, досум деп атат. Бирок булар Садыр Жапаров деп туруп көргөзүп койгон. Урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, силерге бир канча нерсени факты менен, далил менен далилдеп бердим. Туура түшүнүшүңөр үчүн бир аз чечмелеп берейин. Кече Адахан Кимсанбаевич отуруп алып айтты. Кыргызстанда Кыязов, Эрнис Кыязов байкен немесинде интервью берип атып. Жылыш барбы десе, азыр дейт, Facebook'tan аудитория кылып алган дейт. Булар Facebook батырлары дейт. Булар шпаргалка окуйт дейт. Адахан Кимсанбаевич, Садыр Жапаров же Садыр Жапаровдун тааныштары же жана башкалар, силерден башкалар. Убактысы жок тролль тарбиялап чыкканга. Алардын убактысы жок шпаргалка бергенге. Мен сизге бир нерсе айтам. Ошо сөздүн бага карата айтып атасыз. Бир шпаргалка берген жерди тапкан болсоңуз, бага алып келип бериңиз. Же жан жокоруңуздан берип көрүңүз биринчиден. Экинчиден, мен акчалуу иштеп аткан бир чек боло турган болсо, алып келиңиз. Өзүңөр акчага иштеген, публикага иштеген, намысы жок адам болгон үчүн мага окшогон балдарды өзүңөргө теңейсиңер. Мен Адахан Кимсанбаевич сизге окшоп эбегейсиз жерлерди сатып, кыргыз элине кыянатчылык кылып, дагы мына подарка кылып, диплому жок адамды парламентке сүйрөп келген жокмун. Сиздин күнөөңүз жана башка саясатчылардын күнөөсү ат көтөргүс. Силер дос, чар, аке, ини, байке тага болуп отуруп, каалагандай жашап, Кыргызстанды итке эмес битке миндирген силерсиңер. Садыр Жапаровтан колуңузду тартыңыз. Биз жаштар Садыр Жапаровду колдойбуз. Садыр Жапаровдун кылып аткан иштеринин баарын биздин көзүбүз сокур эмес. Биз ушуну көрбөсөк, Кудай бизди жазалап коет. Экинчиден, адамдар солярка сатып жүрөт деп Садыр Жапаровга камчөк Ташиевке тийишип кеттиңиз. Убагында банктарды басып алган деп. Солярка сатып жүргөн болсо, ал окат табуунун бир бизнестин бир ыкмасы. Сизге окшоп жерлерди сатып, кыргыз элине кыянатчылык кылып, кайын журту казактарга жерлерди карматып, LX 570, Gelenwagen, S350 жана башка машиналарды, пикап, Mercedes 55 объемдорду аялыңыз, мурунку кетип калган аялыңыз, азыр барбы жок билбейм. Аялыңыз LX 470 жана башка кабат үйлөр жана дан кыйган Ашхабадская 16да особняк кафелериңиз, Казакстанда бизнестериңиз, бул Ысык көлдө пансионаттарыңызды каяктан алдыңыз? Же сиз бир адамдай болуп, башка бир бизнесмендердей болуп, бензин саттыңызбы? Башка бир бизнесмендердей болуп, магазин ачтыңызбы? Башка бир бизнесмендердей болуп, мебельный салон ачтыңызбы? Эмне жол менен байыдыңыз? Өмүр эле ушак айтып келесиз. Өмүр эле ушак айтасыз. Ушактан башыңыз чыкпайт. Ачуу чындык. Сиз эркек эмессиз. Эркек болсоңуз, мен менен чогуу Баткен областына бармаксыз. 4 көчө
Көкташ айылы мени жана сизди күтүп атат. Экөөбүз барып элдин алдында, калдайган калың элдин алдында жооп беришибиз керек. Сиз сатып жіберген адам катары, сатып жіберген адамды алып барган катары мен дагы. Анан кийин Садыр Жапаров адвокатта болду, сотта болду дейсиз. Учурунда Садыр Жапаровду, анын тарапташтарын, жана башкалардын бардыгын Нарын Айыпты, жана башка журналисттердин баарын куугун тукалап аткан кезде Ачочундукты Атамбаевга неге айткан эмессиз? Өзүңүз айтып атасыз, каалаган убакта жолуккан убактыбыз бар. Каалаган убакытта ал менен сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүгүм бар болчу деп. Анан келип эле бузукулук менен эч нерсеге жетпейсиз. Ар бир келген президенттин ушул колтугуна кирип, койнуна кирип, ушул акыбалга алып келдиңер силер. Анан дагы айтып коет, бул доконцалар Садыр Жапаровду өздөрү кетирет деп. Биз Садыр Жапаровду бир материалдык жардам менен, Садыр Жапаровду бир кызыкчылык менен колдогон эмеспиз. Биз Садыр Жапаровду кумтөркейине алынса экен, биз Садыр Жапаровду ушу кен байлыктар чет мамлекетке чыкпаса экен, биз Садыр Жапаровду өнүккөн өлкө курса экен деп колдогонбуз. Өнүккөн өлкөнү куруп келе атса, бирөөнү да көргүңүз келбейт, көзүңүз сокур болуп атат. Бүттүк айткан сөзүңүз 100% негатив да. Ошон үчүн аялыңыз деле тажап кетип калган чыгар. Же Египетке эс алып кеткенде кетип калдыбы, же Турцияда эс алып жүргөндө кетип калдыбы, билбейм да мындайчы. Уят да мында, уялыңыз да. Уялбайсызбы? Баарын айтып атасыз, мисалы да. Тегил бул троллдордун аркасында туруп алып каалаган нерсени жаздырып атасыз. Тиги биякта жүрөт, бул биякта жүрөт, тиги тигинип жүрөт деп уялышыңыз керек. Бүгүн Текебаев чыгып, бул эме азыр негизи мыйзам боюнча козголбош керек деп. Мыйзамды ким жазат? Сизге окшогон эле адам жазат, Теке мырза. Сиз анан көрөк бир өзүңүздүн жумушуңуз бар, көнүп калган адатыңыз. Ошону жашап жүрө бериңиз. Пожалуйста, кеткиле да, могу кыргыз саясатынан кеткиле да, жаштар көрбөйсүңөр орунду. Жаштар кылсын да, жаштар иштесин кыргыз эл үчүн. Ошон үчүн урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, булардын жүзүн көрүп атасыңар. Афирис, ууру, жегич, саткыч, ушундай бардыр. Мен болгону Садыр Жапаровду колдоп атам. Мына анын досу болуп аталган Камчок Кыдыршаевичти колдоп атам. Камчок Кыдыршаевич Баткен областында бир эненин үйүн өрттөп койгон кезде, Мадумаров башын жерге тыгып отурган кезде, Камчок Кыдыршаевич Ташиев барып, ошол үйүн салып берген чекчейт. Мына патриоттук, мына элге кызмат кылуу, мына элине күйүү, мына элин сүйүү да ушундай айтса болот. Анан ушундай бир азыр мыйзам келип иштеп аткан кезде, ушундай бир жакшы бир иштер болуп аткан кезде күйдүрөсүңөр да. 899 добуш алган бир адам келип алып, күйбөгөн жерин күйдүрүп, өрттөнбөгөн жерин өрттөп, кече уу коргошун боюнча суроо берип атат. уу коргошунду ата бабаларыбыз колдонуп келген, бул дары чөп, ал жашыруун эмес. уу коргошунду сатсак мындай эмне болот, тигинде болот деп мазактап, шылыңдап суроо берип атат. Сен антип суроо берерден алдын дипломуңду оңдоп ал. Бирөө тайкең жардам менен болсо, бирөө тайжең жардам менен алган дипломдоруңду. Ошонун азабын эми көрөсүң. Мага компромат истебей эле койгула. Мен ар бир гостиницада жүрбөйм. Ар бир жакта сандалып жүрбөйм. Мен Кудайдан корккон бир Кудай деген инсандардын биримен. Экинчи маселени айтып коеюн. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин астынан ошо 899 голос алган адам не деп атат? Биз жакында бир видео даярдап койдук. Ошону чыгарабыз дейт. Андан кийин ошенткенден башка сөзгө буруп кетти. Мен сразу билдим. Былтыр кайткан сөзүмдү быйыл чыгарып атасыңар Фейсбукка. Былтыр деле эл ошол убакытта жакшы эле кабыл алган. Өзүң таза бол биринчи. Анна зофатун минал иман дейт. Сен канчалык таза болсоң, сенин иманың ошончолук дейт. Анан элге акыл айт. Өзүң боксуңбу, сасып турасыңбы, кыргыз элине кыянатчылык кылып атасыңбы? Тынч отур. Колуңан келбегендей.
келген адамдарға бергіле. Ушундай ачуу чындыктарды айтып коюп Бадумаровго да жакпадым. Ушундай ачуу чындык айтып коюп 30 жылдык ууруларга жакпадым. Бирок калдайган калың эл бар экенин мен унутпайм, аны билем. Садыр Жапаровду азыркы убакта ар бир инсан Кыргыздын келечегин көргүзү келген калдайган калың эл колдош керек. Кээ бир адамдар айтат, Садыр Жапаров сенин колдооң жок эле, мындай эле эме болот дейт. Мен чыкпай койсом, мен айтпай койсом чындыкты, уурулардын көзүнө монтип сайбасам, ким айтат? Сен таза болбосоң, мен таза болбосом, ким таза болот? Ошон үчүн сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот деп бизге накыл кептерин Исхак Разаков агабыз, атабыз айтып кеткен. Булардын бир канча эле калп, бир канча эле ушундай эмелерин силерге чыгардым. Дагы айтып отурсаң көп нерселер бар. Кичине китепти окуп коюш керек да дейт. Адахан Кемсанбаевич, сизди китеп же сизди ошол өстүргөн, чоңойткон, төрөткөн атаңыз сизге ушундай тарбия бердиби? Жерлерди койда, Бадумаров Кемсанбаевич деп койдагы жерлерди падираттан бери деп бердиби? Элдин каргышына чүз деп бердиби сизге? Мына Садыр Жапаровду Нуркожо атабыз окутуп койгон экен, билимди кылып койгон экен. Алам суктанып, спорт десе спорттон, лыжа десе лыжадан, футбол десе футболдон, чуркоо жагынан болсо чуркоодон, спорт тармагынан дагы, саясий тармактан дагы 4 тарабын төп келиштирип койгон экен. Түркия өлкөсүндө, Россия өлкөсүндө жана башка өлкөлөрдө дүйнө жүзүндө эң мыкты 10 саясатчынын арасына кирди. Бадумаров Кемсанбаевич, 30 жылдан бери саясатта жүрөсүз. Сиз эмнеге кирдиңиз? Алдамчы деген атка кондуңуз. Бузуку деген атка кондуңуз. Жер саткыч деген атка кондуңуз. Сагызган түлкү деген атка кондуңуз. Ачуу чындык ушундай болот. Китеп окуган үчүн, президенттик нерсени кармап башкара ала турган үчүн, шопурларга, башкаларга берип койбой турган үчүн, мыкты болгон үчүн, эч кимге баш ийбей, эч кимди кийлигиштирбей, бир туугандары жана башкаларды кийлигиштирбей, мисалы Максимдей болуп, Акаевдей болуп, Бакиевдей болуп, же Атамбаевдей болуп, алардын жолуна түшпөй, жакшы кадамдар жасап атса, калдайган калың элге калпайтуу менен гана элексиңер. Болду, жетишет. Саясаттан кеткилешилерди көргүбүз келбейт. Мен дагы силер саясаттан кетсеңер, мен дагы эфирге чыкпайм. Мен силер менен күрөшпөйм. Садыр Жапаровго убакытты берели. Кудай буйруса ушул сазывда, эмки сазывда Садыр Жапаровду эл өзү талап кыла алат. Президент болчу дагы деп. Сени гана көргүбүз келет деп Садыр Нуркожоевичтен суранып калат. Эмнеге дей турган болсоңор, 900-850 миллион доллар bir жылда Кумтөр кенинен түшкөн пайда. Ошонун 200 миллион доллары салык болуп Кыргызстанга түшүп 22 миллиард сом. Ушундай бир чоң иштер болуп атат. Эми элдердин айлыгы көтөрүлөт, ушундай нерселер болуп аткан кезде ушундай нерсени кылып атат. Урматтуу элим, кымбатчылык болуп атат. Кымбатчылык бардык дүйнө жүзүндө бар. Мо пандемия деген аты жаман оору баарыбызды шылды, баарыбызды кести. Кымбатчылык дүйнөдө болуп атат. Бирок мен дагы убакыттан пайдаланып айтайын. Антимонополия Кыргызстанда бааларга жана башкаларга көзөмөл кылып, бүттүгүн өз нормасында иш жүргүзүшүңөрдү өтүнөм. Антимонополия каякта карап отурасыңар уктап. Ошон үчүн урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, кээ бир адамдар Садыр Жапаровду жамандатып, Садыр Жапаровду каралатып, мына больницанын эмесине бир баннер илинсе, мына туура эмес жазылды, бул экинчи этап деп монтип чыгарып атат. Аны эмне Садыр Жапаров колу менен жазып атабы? Мисалы, жазган болсо, ошол жерге заказ бергенде, ошол жерде жазып аткан адамдар, чыгарып бере турган адамдар билимсиз болуп атса, сабатсыз болуп атса, ага да Садыр Нуркожоевич күнөөлүүбү?
анан социалдык тармактарга чыгарып атат. Токтоткула да, ошондой пиар кылгандар токтоткула, жаманатты кылабыз дегендерди токтоткула, болду. Иштей турган адамдарга бердикпи ишенип? Мындан 1 жыл мурун, 1 жыл аралыгында кандай гана чоң иштер болгонун көзүңөр көрбү? Fake bot troll командасы силерге бул сөз. Байден баласы сагат айтып коеюн. Мыйзам иштейт. Эртели кечтир мыйзам иштейт. Адахан Кимсанбаевич ар бир сөзүнө жооп берет буларды алып. Эки азамат деп. Сиз деле канча жерлер сатып жүргөн, сиз деле жооп бербей басып жүрдүңүз го 13 жылдан бери. Эми жооп беришиңиз керек калдайган калың элдин алдында. Эл алдында өзүңүздү актоого 100% мүмкүнчүлүк бар азыр. Же отурасыз, же мандатыңызды тапшырасыз, же элден кечирим сураган жоксуз ушул убакытка чейин. Кол коет десилер, кол кое берип, кол койгонго маш окшойт. Ошон үчүн урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, диплому жоктор мандатынан ажыратылсын, кызматта отургандар кызматтан кетсин. Сабатсыздардын ушундай сабатсыздыгынан айынан өзүмдү сабаттуумун, мыйзам алдында жашайм деп туруп, карап туруп калп айткандарга жол бербешибиз керек. Садыр Жапаровду бүттүк жаштар, бүттүк эл колдогонго баарыңарды чакырам. Троллдор, фейктер командасы, жаман сөз жазганыңарды токтоткула. Силерге кымындай да кылмен, кылым кыйшайбайт мындай айтканда. Силер мени канча жамандай бергиле, менин кылым кыйшайбайт. Неге? Анткени мен адилеттүү жолдомун, мен чындык жолдомун. Силерге окшоп компьютерди колуна өрүп коюп, мындай телефондорду берип коюп, давай жазгыла бул кирди деп ойнотуп аткан эч ким жок. Ошон үчүн силерге нервимди коротпойм. Эч ойлонбой эле жазып бар болуп каласыңар. Садыр Жапаров Кыргызстанды 2-3 жылдан кийин өнүктүрүп, алдыга жылдырып койгондон кийин анан мени жаманатты кылып, жаман сөз айтканыңардын бардыгы кылыңар кыйшайып отурасыңар да. Туура эле айткан турбайбы деп убагында деп. Мисалы, урматтуу кыргыз эл, бүгүн Казакстандын 2 жараны менен сүйлөшүп калдым. Жарым саат. Биздин саясатты айтып, Садыр Жапаров менен Ташиевди айтып, экөөнүн суктанаарын айтып, силердин президентиңер бүттүк жактан төп келишкен. Биз дагы ушундай президентти каалайбыз деп өзүмө живой айтышты. Биздин президентибиз ушундай нерселер жасады деп айтты. Силер ушул президентти кармап калышыңар керек. 1 жыл аралыгында көп нерселер жасады деди. Ушуну бир билгиле. Жана ОДКБ кирбеш керек. Ой, бүттү, өлдүк. Баары өлдү. Будан кийин биз Казакстан менен душман болобуз деп айтып аттылар. Эми ушуга жооп. Ошондо казакстандык 2 адамга суроо бердим. ОДКБнын кирген туура болдубу же туура эмес болдубу деп. Бизде 7 мамлекеттин ортосунда ОДКБнын мыйзамдары бар экен, ошо менен караганда кириш керек экен. Бирок сиздин кыргыз бауырларым, сиздин адамдарыңыздар бизге залака берген жок. Кирди, мамлекеттик жерлерди карап, жана ушундай нерселерди карап, өздөрүнүн кызмат кылды дагы бизге адам катары, тууган катары, бир боор, бир эл катары, бир тууган катары жардамын сунду деди. Биз казак эл ага ыраазы болдук деп айтып атат. Эми карап туруп калп айткандар билбейм эми, силер аман болгулачы, аман болгулачы. Бирдек эле болсо 20-30 бириги алып эле жанагы эмелерди, баннерлерди жазып алып чыга каласыңар. Тажадык этчиң, ишенесиңер, ушундай тажадык. Кекиртектен тажадык. Ошон үчүн урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, Мадумаров эч убакытта бийликке, президент эмес, мындай эле бийликке да келбеш керек. Булардын моралдык укугу жок. Соттолгон адамды карапайым калкка азыр иштеп атат. Соттолгон адам тууган соттолгон болсо да гос жумушка албайт. А булар соттолмоктугун балекет болуп келсе дагы, саясий куугунтук башка, балекет болуп келсе дагы гос жумушта смело жашап жүрүшөт. Ошондой нерселер болбош керек. Эми буюрса Садыр Нуркожоевич келип, мыйзамдардын баары иштеп баштады. Кудай буюрса, Куда кааласа, баардыгы өз жолуна түшөт деген ойдомун. Мен өз оюмду, ачуу чындыгымды
фактылар менен далилдер менен айтып берем. Диплому жоктор дагы өз жазасын алышы керек. Саясий куугунтук эч кимге болгон жок. Жана болбойт дагы. Мына жана эле окудум. Бактыбек Калмаматов үй камагына чыгыптыр. Бактыбек Калмаматовду үй камагына мисалы айттым, силерге мындай эмелер бар эле, эпизоддор бар эле, ошонун негизинде бул отурду, камалды депчи. Бирок Бактыбек Калмаматов бул чыккандан кийин баары акталып чыгып калды дегенди билдирбейт. Бактыбек Калмаматов үйүндө эле сотко барып келип, сот процесстерди жүргүзүп берет. Кандай бир ката кетирилсе, кандай бир нерселер болсо, сот тарабынан ага баа берилет, чечим чыгарылат. Же аны күнөөлүү деп табат, же аны күнөөсүз деп табат. Мына мыйзамдын иштеп атканы ушул. Садыр Жапаровду басып алды, минтип алды деп мыйзамды карагыла. 1 грамм мыйзамсыз иш жасаган жок. Эл шайлады, эл каалады. Адахан Кимсанбаевич кече банктарды басып алды, тигиндеги мындай шахталар басып алды дедиңиз. Ит болбодуңузбу? Ит кече Балбак Төлбаев Байкөбүздүн жанында ит болдуңуз го? Айта албайм. Ой койчу, балбак деп мойнун турган ошо менен калдыңыз. Уят. О бетиңиз мындай чыда эметиш керек да, бирок чымыраш керек да. Ошол кол коюп койгон 4 көчө үчүн өз жазаңызды алышыңыз керек. Сизге да сот өзүнүн немесин бериши керек. Бул менин талабым эмес, бул элдин талабы. Ошол кыргыз элин башка дагы эмелер болсо, эми айтам буюрса. Аргыңыздардын ишиңиздерге ийгилик. Ушу эфирди ютуберлердин баардыгы толук форматта чыгарып коюуну суранам. Көрүшкөнчө бир нерсени айтам деп унутуп калдым. Ошол кыргыз элим ачуучундук ушундай болот. Мен баракчамды 22 жолу жабыштырдылар. Дагы жабып коюшу толук ыктымал. Бирок мен кайра эле ачып берем. Кайра эле Бекзат Өмүрбеков деген баракчага Facebook'тагы катталып бергиле, жазылып бергиле. Кайра эле аудитория топтоп, өз чындыгыбызды айтып, азыркы Садыр Жапаровдун колуна кол, бутуна бут болуп, тарыхта калып, колубуздан келген салымыбызды кыргыз үчүн, элибиз үчүн, жерибиз үчүн өз оюбузду, өз салымыбызды кошо беришибиз керек. Ошол аргыңыздардын ишиңиздерге ийгилик. Ассаламу алейкум. Эфир бүгүн жабык. Бул бүгүнкү эфир экинчи эфир.